Мынау Ош шаарынын кире бериш ушу Монуев көчөсүнүн Монуев көчөсү менен киргендеги жол да. Бул жер ушул пробка авто тыгынды жараткандын эң негизги очогу десек да болот да. Анан кийин биз өзүбүздүн дагы албетте жанагы айдоочу мындай атайын эрежеден сырт дагы эме болуш керек да, өзүнүн машинаны айдоо маданияты болуш керек да. Азыр мына жерди карап турсаңыздар, ушул жерден түшөр мына аркага жетпей, мына бул сол жака кирип кеткен бир кычык көчө бар. Мына көрүп атасыздар. Ушул адамдар, айдоочулар шустрый болуп, ушул пробкага көп турбайын деп ошол жака салып кирип кетсем дейт да. Мынаны карасаңар, азыр бул өзү наркы встречный келаткан машиналердин жолун бууп туруп, анан кийин өтүшөт да, мынандай кылыпчы. Мына көрүп атасыздар да, бул дагы бир чоң көйгөй да, ошолчу. Бул өзү негизи такыр тура эмес. Бул жакта знак турат, мында такыр мына жерге киргенге бул жакта именно ошо встречныйдын жолун бууп туруп бул жака киргенге негизи такыр тура эмес да. Бул бир. Экинчиси, мына бул ушул Ош шаарынын кире бериш аркадан өткөндөн кийин эле мына бул жерде чоң Ош областтык ооруканасы жайгашкан. Бул жерде албетте каждый маршруткалар токтоп адам түшүрөт, машиналер токтойт. Мына ошолор дагы адамдарды түшүрүп атканда машиналердин задержка болуп, машиналер пробка пайда болот да. Бул жерге дагы негизи шаар бийлик атайын ушу жол тилкесинен чыгып туруп, атайын бир өзүнчө бир тилке жасап, ошол жака өзүп туруп түшө турган кылып, анан кийин ал бир. Экинчиси, подземный переход курулбаса дагы надземный ушу жол үстүнөн бир өтмөк кылыш керек да, атайынчы. Мына ал нерсени Өзгөн шаарында, Жалал Абад шаары ал нерсени кылып койду. Себеби ошол пешеходдон адам өтүп, машиналер эми баягы пешеходдо адамдарды өткөрөбүз деп токтоп калганына байланыштуу аркадагы машиналар автотыгын пайда болуп, аябай узарып кетип атат да, автотыгындын эмесичи. Ошондуктан бул жерге шаардык бийлик жасап койсо болот бул нерсеничи. Эми сразу эле автотыгынды жоюунун бир эмесин, чарасын көрүш керек дегенде сразу эле бир жолду кеңейтиш керек, тиги бул деген туура эмес. Эми албетте аны да кылыш керек, бирок ошого чейинки аткарылып турган иштерди кылып койсо, бир аз болсо дагы ушул автотыгындын эмеси суюлат эле. Мына основном ушул жерде болот. Себеби бул жер негизги жол болгондуктан, бул Алай, Чоң Алай, Каракулжа, Өзгөн, Ош, Бишкек жолунун негизги ушу шаарга кире бериш жери ушул жерде. Ал эми Нариман жакта бар, ал негизинен ал жака грузовой машиналар жүрөт да. Мына ошондуктан ушундай бир канча тоскоолдуктар бар. Ошол автотыгынга азыр аябай Ош шаарына көйгөй болуп атпайбы? И үчүнчү дагы бир айта турган нерсе, ушул көчө менен түз барганда сол жака Шакиров көчөсүнө кирүүчү жол бар, ал жерде светофор бар. Вот ошол жерде дагы өтө чоң автотыгын жаралат. Ал жер кандай десеңиздер, мына ушул областтык оорукана жактан азыр мына мен баратам, ушул жак менен баратканда Шакиров көчөсүнө бурулган жака атайын светофордун кошумча белгиси коюлган эмес да. Ал жакта ушул жашыл жанганда, эгерде качан встречный жок болсо ошондо гана өтөсүң да, болбосо тура бересиң. Ал эмнени айтат? Ал ушул аркадагы машиналер ушу тура берет качан өтмөйүн сайынчы. Вот ошол жерде чоң көйгөй бар. Ошол жерге атайын Шакиров көчөсүнө бурулган жерге кошумча дополнительный знак светофорго коюш керек. Антпесе бул пробка жоголбойт, антпесечи. Вот ошол жерге сөзсүз коюш керек. Ал жерде только эле жашыл жанат, түз кетесиң, солго кетесиң, бардыгы бир эле светофор бар. Ошол дагы бир чоң бир көйгөй да. Ошол нерсени дагы тез арада жасаш керек. Ага эми мен ойлойм, ага чоң деле каражат деле кетпейт. Аны кылып койсо болот, чечип койсо болот анычы. Мына ушул жерде бул көрүп атасыздар, областтык ооруканада аябай ары бери адам көп түшүп, нарак берака көп өтөт. Ошондуктан дагы ушул пробка, негизги пробка ушул жерден жаралат.
Ана мына бул жерде оң жагында машина атайын бир өзүнчө жолдон чыгып токтой турган жер дагы жок. Ал бүт Навайкана ушул магазиндер жайгашкан. Буну эми шаардык бийлик архитектура мененби, госреестр мененби негизи бир комплекс сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп чечип койсо болот негизичи. Мына ушул жерди негизи ушул жердин проблемасын эртерээк чечиш керек. Мына көрдүңүздөр, мына ушул жерге токтоп эле сразу адам түшүрүп, ушул жерден эле кайра адам салат, ушинтип жолдун пробкасы пайда болот. Болгондо дагы могу жерде бир эмес 2 пешеход бар. Экөөнүн аралыгы жакын эле, ашып барса бир 30-40 метр эле чыгат. Мына балким ушул жерде 2 пешеход кылбай эле 1 пешеход кылып койсо деле болот ушул жергечи. Аралыгы жакын. 30-40 эле метр чыгат.